Камчыбек Ташиевден кутулгусу келгендер кимдер? Камчыбек Ташиев УКМКнын башчысы болуп келгенден бери 30 жыл бою элеңсеген иштер жасалды. Көп жылдардан бери элдин акысын жеп, уурулук менен байыгандар, мурду менен асман челгендер элдин кыжырын кайнатып бүткөн эле. Бирок бир дагы президент, укук коргоо органдары, соттор аларга кыңк дебей, алар тим эле өздөрүн кудай сезип калышкан болчу. Президенттер аларды элден коргоп, фактын гана дешип, аларга шерик болгон. Эл ушулардын да жазасын бере турган азамат чыгаар бекен, ушундай күн келер бекен деп эңсеген, бүткөн. Элдин үмүтүн Камчыбек Ташиев актады. Четинен уурларды камады. Бир ууруга башка уурунун айыбын ачтырып, баарын соттоп, соттуулугун мойнуна илип, мурдагыдай мурду менен асман челбей калышты. Жер карашты, кылмыш дүйнөсүнүн ана башчыларында четинен камады. Айрымдары чет жакта качып жүрүшөт. Ким эле мыйзам бузса, уурулук же кыянаттык кылса, баарын кармап жазалап жатат. Эми ушундай ишти мурда ким жасады эле? Эч ким жасаган эмес. Азыр Ташиевди кимдер жек көрөт? Биринчи кезекте уурулар, анан кечээ эле бийлигинен, кызматынан ажырап калгандар. Андан кийин же трайбалисттер, андан ары же бийликке же мандатка илинбей ара жолдо айкырып курсак тойгузган адахамчылар кылмыштуу чөйрө. Жалпысынан ушулардын баарынын тарапкерлери канча кыйынмын деген байларга, саясатчыларга мыйзам бузганы, элди көзгө илбегени үчүн укурук салды. Канча кылмышкерлерди жазага тартты. Эми аны ошолор жана анын тарапкерлери жакшы көрмөк беле. Элге окшоп ал деле тынч чоң кызматтагы доорун сүрүп, жакшы мамиледе чай ичишип жүрө берсе болмок. Кыйындар ууру байлар менен бул деле кудалашса жарашмак. Жок, андай кылбады. 30 жылдан бери президенттен жүрөксүнүп, коркуп, балени башына үйгүсү келбей, карабай жаткан чек араны колго алды. Бул чек ара деген баленин эл билбеген балээси толтура, ошого кайыл болуп, элим журтум деп башын балээге тыгып, аракет жасап келатат. Буйруса анын аракетинен элге, журтка жакшылык күн келер. Чек ара бекемделип, биротоло заамы тартылып, тынчып каларбыз. Ошондо бул Ташиевдин кылган эмгегин баалай турган күн келет. Азыр баары эле аны каралоо, жаманаттылоо, чагымчылык жасап адаштыруу, башка кыйын чыкмалар менен мамилесин бузуу, ортого от жагып чалып түшүү аракеттерин жасап жатышат. Досу президент экөөнүн да ортосундагы жакшы мамилени бузгулары келишет. Муну менен Кыргызстанга жакшылык кылалы деген максаттары жок, жеке максат, кызыкчылык гана. Ташиев кетсе, баякы уурлар, кечээки бийликтегилер баш көтөрсө, кайра эле ээрге минип чалкалап жүрүп калышса, ойлогондору ошол. Буга деги эле жол койбоо керек. Буйруса Ташиевдин артында эл бар, 100 миңдеген талапкерлери бар. Ага жолтоо болгонду жолдон алып салар күч бар. Ошондуктан Ташиев эки жагын карап, алаксыбай Кыргызстандын бекемделиши үчүн кызматын аткара берсин, кылчактабасын, ойлонбосун алга. Булак саясий ботко. Мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Конгантиевдин акыркы сүрөтү жарыяланды. Кечээ 12 февралда мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Конгантиев мезгилсиз дүйнө салды. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев генералдын акыркы түшкөн сүрөтүн Фейсбуктагы баракчасына жарыялады. Социалдык тармакка УКМКнын төрагасы чарчаган арыстанымдын акыркы сүрөтү деп жазып калтырган. Мурдагы ички иштер министри генерал-лейтенант Молдо Муса Конгантиев 1958 жылы 31 мартта төрөлгөн. Кичи мекени Жалал-Абад облусунун Майлы-Сай айылы. Билими жогорку Кыргыз мамлекеттик университетинин юридикалык факультетинде билим алган, юридика илимдеринин кандидаты. 1979 жылдан тартып ички иштер органында иштеп, мамлекеттик банктын сакчысы, аймактык инспектор кызматтарын өтөгөн. 1993 жылдан тартып Жалал-Абад шиибинин начальнигинин орун басары, 1995 жылдан тарта аталган облустун ИИБинин кылмышкерди издөө бөлүмүнүн начальниги. 1998 жылы ошол эле башкармалыктын кадрлар бөлүмүнүн башчысы. Андан соң ИИМдин жергиликтүү органдарында жана борбордук аппаратта ар кандай жетекчилик кызматтарын аркалаган.
Тюльпан революциясынан кийин 2005-жылы Конгантиев Бишкек ШИИБинин начальниги болуп дайындалган. Ал бул кызматында 2008-жылдын январь айына чейин иштеген. Мындан кийин ички иштер министри болуп бекиген. 2010-жылдын 6-апрелинде оппозициячылардын митинги өтүп жаткан Талас шаарына барып, 7-апрелге караган түнү оппозициячылар тарабынан барымтага алынып катуу сабалган. Молда Муса Конгантиев 2010-жылдагы апрель окуясында кызматтык ыйгарым укуктардан аша чапкандыгы үчүн айыпталган. Ал 2010-жылы апрель окуясынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Кийин Орусиянын аймагында кармалып, 2010-жылдын 26-апрелинде Кыргыз мамлекетине өткөрүлүп берилген. 2018-жылдын 12-июлунда президент Сооронбай Жээнбеков Конгантиевдин кылмыш ишин иликтеп, тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү башкы прокуратурага тапшырганын айткан жана прокуратура президенттин тапшырмасынын негизинде Конгантиевке 2010-жылы козголгон кылмыш иштин кыскарганы боюнча иликтөөнү баштаган. Ошентип, мурдагы ички иштер министри Молда Муса Конгантиевке козголгон кылмыш иши 2018-жылдын 18-июнунда Конгантиевдин аракеттеринде кылмыштын курамы жок деп УКМК тарабынан кыскартылган. Анын ишин карап жаткан 1-Май райондук соту актоо чечимин чыгарган. 2019-жылдын 16-декабрында шаардык сот 1-инстанциянын чечимин өзгөртүүсүз калтырган. 2020-жылы жогорку сот тарабынан күнөөсүз деп табылып акталган. Булак Супер чекитке ийже. Мелис Арыпбек: Сабырбекке жолугуш үчүн эч кандай тааныштын, ортомчунун кереги жок. Сабырбек Жумабековду адам эмес эле кайдагы бир адамдык сапаттан таптакыр айрылган, чектен чыккан орой дарыгер катары каралап жатышат. Себеби алар Жумабековдун кабыл алуусуна эч качан барышпаган. Анткени ортопед Сабырбекке жолугушуу үчүн эч кандай тааныштын, ортомчунун кереги жок. Болгону телефон аркылуу же келип приемго катчы кызга келип катталасың. Анан ошол күнгө келип атайын күтүү залында кезегин күтүп олтурасың. Андайлар сөзсүз академикке киришип, кенен кесир сүйлөшүп, оорусуна жараша консультация алышат. Ошого жараша болушат. Кайрылгандардын арасында чет өлкөдөн келгендери да бар. Андыктан эч кандай ортомчулардын эч кереги жок. Бардыгы бирдей укукта алдын ала катталуу жолу менен жолугушуп, маселелерин чечишет. Ал эми атайлашып, ортодон жарышып, жалгандыкты жайнатып, акты каралаган жалданма фейктердин бир ариетинде болсун. Алардын карандай калыптары акыйкаттык иретинде. Мен өз башыман өткөндү бөлүшөйүн, жумурай журт. 10 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, колум ийинден ылдый каруум сынып, ал туура эмес бүтүп, кыйналганымда Сабырбекке кайрылганмын. Рентгенге тарттырып, өзү операция жасап, колумду айыктырган. Сөөктөр туура биригип өсүш үчүн Германиядан алынган кыйбат баалуу темирди кадап бекиткен. Ошол темир менин денемде азыркыга чейин жашап келет. Экинчи жолу грыжа деген оору өрчүп кетип, омуртканын ортосундагы өткөн жүлүндү чоңоюп кеткен кемиртек кысып койгондо жамбаштан ылдый денең чымырап баса албай боздоп калганмын. Массаждардын түрлөрүн жасатып барбаган табыптар калбай. Атүгүл иттин ысык терисин да оронуп, аягында таптакыр жылбай калганда Сабырбекке кайрылдым. Томографияны көрүп, байки анализдерди тапшырып, даярдык көрөсүз. Операция жасабаса болбойт деп ошол замат атайын омурткаларды дарылоо бөлмөгө жаткырды. 2 күндөн кийин операциянын өзү баш болуп жасап, 1 аптадан кийин үйгө чыктым. Андан бери чуркап басып жүрөмүн, баса. Ошол 2 жолук операцияга менден жарты тыйын да албады. Болгону байке, сиздей сейрек чыгармачыл адамдар элине керек. Экинчи оорубаңыз деп мени 2 жолу оор сыноодон аман эсен алып калган.